Assalamu alaikum tuğanlar. Menin köngülümdü bir 2-3 günden beri Jallavattan çıkan Kuvan Bakirov degen bir jigittin praktikası köngülümdü özüne burdu. Kuvan Bakirov degen jigit kirip көрсеңиздер барагына билесиздер, ошо жолукчан кыздардын жолугу менен мектепке кире албай, запкы тартып, зулумдук көрүп аткандыгын чыркырап айтып чыгып атат. Жана мен таң калтырган нерсе bir ün katkan, bir koşulgan adam ошол чакан болса да Facebook'ta da, Instagram'da da, YouTube'da da көрүнбөйт. Эмнеге? Мен макул граждандык позициясы активдүү болгон юристтерди көрбөдүм. Мунулардын укугу жок буга. Булар туура эмес кылып атат деп. Мен баягындай шакылдап сагылгандай макилдеген жанагы элди укугу деп кыйкырган кана жанагы биздин карындаштар укук коргоочу болмуш. Берин көрбөдүм. Үн каткан. Кана муфтият, кана молдокелер, кана алымдар, дагы бир жолу кана дейм да. Кана мусулмандар барбы жок дегенде, бардыгына бар бир болсо дагы биз булар үчүн жооп беребиз да. Мейли биз светтик мамлекеттебиз. Укук талаасынан эчтекени карабай калдык. Мейли мага тийбесе өлүп кетсин деп калдык. Укук талаасын тебелеп койдук. Но бирок акыреттен корккондор барбы ушу жигитке рахмат, Аллах разы болсун деп койгонго жок дегенде. Кыздар ыйлап атат. Мектепке кире албай атат. Директорлор бизге мынтип атат. Кимдир бирөө министрликтин алдынан өтүп кетип барып ошол видеону көрсөтүп кое алабы министрге? Анын барагына салып кое алабы министрге? Кана биз жаңы президентти шайлап атканда канча миңдеген сакалчан жүгүрүп жүрдү артынан. Бириңер жеткирип койгулачы президентке жок дегенде. Мына мынтип атат мынерде мугалимдер. Мындай нерсе болуп атат, сенин атууларыңда мыногу деп бирөө жарым жардам бере алабы ушу жигитке? Кана бир ойлонуп көрөлчү, бул ошол Кубан Бакиров деген эле жигиттин иши эмес да бул. Бул ошол эле Сооронкулова деген Кларанын иши, Динара деген Ашаракунованын иши, кана Азиза Абдурасулованын иши бул, Максат Ажы Токтомушевдин иши, бардыгыбыздын Мыктыбектин да иши, кана жана Шамсидин Хакимов деген алым, анын да иши. Бул биринчиден жолугу жокторго атуулдук позициядан маанилүү маселе болсо, намаз окугандар үчүн дини мунарадан да маанилүү, экесе маанилүү. Ошентип жашап меники эмес деп кала беребизби? Ыштанын башына кием деп көчөгө ийилип койсо турсасын, укук коргоочун жооп бергилечи, кана